эми партияны мындай Атамбаевди чыгарып салуу, күч менен чыгарып салуу, сот менен чыгарып салса болот. Бирок саясаттан чыгарып сала албайсың да. Тарыхтан чыгарып сала албайсың да. Мамлекеттен чыгарып сала албайсың. Эркиндигин алып койсоң десең алып кой бер. Жашоосун десең алып койсоң алып коем. Бирок ошол түптөгөн партияны алып койгон ошону адам ошону өзүн элестетип көрсүнчү ошол кишинин ордунда. Бармактайынан баккан балаңды көз алдыңча тартып койсо кандай болот? Ошондой акылга түртүп атпайбы? Мындай нерсени мындай акыл эси менен достошкон адамдар айбанчылыкка барбаш керек да. Мен да партиянын катарда мүчөсүмүн да. Мен да өзүм пикирим билдириш керек да. Мен бүгүн ошол талашка түшкөн партиянын мүчөсүмүн. Ана мен ким тарабында болушум керек. Эгер ошол партияны азыр күч менен алып туруп анан эртең бул лидер десе, мен ошону тааноймбу, тааныбаймбы? Кеп ошондо да анан башка партиянын 25 жылдан бери тарыхы бар партиянын канча миңден ашык мүчөлөрү бар. Ошолор ушул акцияны тааныйбы, тааныбайбы? Колдойбу. Анан бул өткөрүп аткан кишилердин партияга тиешеси барбы, жокпу? Качан келген, каяктан келген, мисалы, ошол эле немелерди айтып атпайбы, жанагы экс депутаттарды. Ошолордун деле тарых таржымалары үңүлүп көрсө болот. Алар кайдан пайда болгон, качан келген? Ошол эле коллегаларыңызга сиз айтып көрдүңүзбү? Бир чет агалык кылып, мүмкүн айрымдарына кичүү болсоңуз инилик кызыл кылып, эркелеп, бул кылган аракетиңиздер мүмкүн туура эмес деген ачык позицияңызды билдирдиңизби? Анан кандай кабыл алып атышат? Менден булар бул боюнча позицияңыз, көз карашыңыз кандай деп бир кеңеш сураса мен айтат болчумун. Ушул эле сөздү айтмакмын. Бирок менден сураган жок. Алар билет менин көкпеттигимди, анан кийин эгер сураса айтмакмын. Силер бүгүн мурунку бийликти кандай автоматтай тездик менен сатсаңар, эртең ушул бийликти ушундай эле татасыңар. Бул турган иш. Мун үчүн бир ачылыш жасаштын кереги деле жок. Акаевди саткандар кийин Бакиевди сатышты, Бакиевди саткандар кийинки бийлик сатышты. Аны убагында жүрүшкөндөр бүгүнкү бийликти сатышат. Айырмасы жок да. Анткени алардын жан дүйнөсү жакыр көйдөнү көрүп болот атпайбы? Анан ошолор менен сүйлөшүштүн, анан аларга кеңеш бериштин канчалык кажети бар деп ойлойм да. Мен тек гана өзүмдүн пикиримди билдирдим, анан башка бирөөнүн пикирин билгенге менде муктаждык жок.